Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Ободо залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдон «Кайрылып куштар келгенче» чыгармасы. Отун арткан мулук мүйүз көк өгүздү бири жетелеп, бири айдап, эки бир тууган айылына жакындай бергенде, бери кашатка жүгүрүп чыккан энесинин карааны көрүндү. Бул жолу кер толгоо зайып, балдарын эбактан бери күтүп жүргөндөй, чыдамсыздана кол сермеп, ал демнелерди кыйкырды. Арасы окчунураак, эмне дегени түшүнүксүз. Сөзүн шамалжыла качкандай, айрым «ай», «ау» дегени гана эшитилет. Ага болбой улам кыйкырат, балдар бирин-бири чоочулай карашты. Талчы үйдөн кабар болбосун деди Турман ириңи кубарып. Жүр бол, эртерээк айда. Көк өгүздү уруп согуп булар кыя жол менен төтөлөй шашылышты. Тери тебетей, тон, кам чокой оор тартып күйүгүп кетишти. Энесинин тигинтип кыйкырышы жакшылыктын белгиси эмес эле. Эмне болуп кетти деген ойдон улам жана отунга барганда. Абамдын жолун тосуп чыгып, түшүмдү жоортам деп келгенде, көрөрсүң деп айтыша кетип, Турманды өмгөктөгөнү азыр Элемандын эсине түшүп, энеси тигинтип турганда ал өз кылыгынан өзү үрүктү. О Кудай, кесир сүйлөсөм кечир. Абам эле аман болсо экен, экинчи антпейм. Абам эле аман болсо экен, деп зар какшап, Кудай деп түшүнгөн асмандагы кудурети ченемсиз алда бирөөгө көңүлүндө жалынып кайрылды. Ошол ок учкандай заматтын ортосунда, баланын көз алдында койчумандын айылдан аттанганы, курал жарак байланып, бөктөрүн чөктүү сары торуга зоң коюп мингени. Кош, аман болгула, батаңарды бергиле, манастын арбагы колдосун, ыйлаба, алмаш, ыйлаба, айланайын токонум, дегендери абасы аны дайым токон деп эркелете турган. Жабыла ээрчий жүргөндөрү, кош кабат алмаштын бир колу үзөңгүдө, экинчи колу томпойгон ичин кармай шашылып басканы, анын жанында өзү аба келеп, өксүп ыйлап жүргөнү. Агайын тууган көпчүлүк жөнөтүүчүлөр тигил айыл, бул айыл аралаша ызы-чуу түшүп, көл бойлоп чубаган кошуунду ээрчий дал бастагандары. Ошонун баары ала-була жылкынын опур-топур шатырап үркүп өткөнү сымал. Бир заматта көз алдына тартылып, анын арасында абасынын өң түспөлү, сүйлөгөнү, күлгөнү, чагылгандын жарыгы тийгендей бир окумга дапдаана болуп көрүнө калып, кайра өчүп кетип, көңүлүнө кат болуп орногон койчумандын манас айткандары. Бет булчуңдары түйүлүп, көздөрү балбылдап, кекиртеги чытырап, жаагы карыш кетип, тиштери кашкайып, чеңгелдери арбайганы элес булас элестеп, учкун тийгендей, куюн өткөндөй ушунун баары бир заматта көрүндү. Бала кара терге түшүп, эси огондой эңги-деңги. Тили күрмөөгө келбей, тамагы какшып кетти. Кашатка кол сермеген энесинин үнү Элеманга эми ачык эшитилди. О, куураган Жубарымбек, окшошкон Жубарымбек. Сайдезиңер табылбай, о, болгула эле, болгула. Балдар ан сайын шашылышты. Көк өгүздүн кашаңдыгы ушунда бир аябай кесирин тийгизди. О, силер кайда жүрөсүңөр? Карааныңар өчүп. Эртеден бери канча заман өттү. О, баспайсыңарбы? Карааныңар өчүп. Келатабыз, апа. Ой деген эмне? Ой деги соосуңарбы? Деп Турман жакындай берди. Соо болсок мен ушинтип турамбы? Мен бейбак ушинтип атырыламбы? Күнүбүз минтип турганда, кеткендерден дарек жок, тырп этүүгө чама жок турганда, тиги кудалар бала чаптырышыптыр. Кашайгыр заманын кашайып, тиги жеңиңердин сиңдиси мүрт кетиптир. Жапжаш эле бала эле, бечара уултай. Көрсө Алмаштын сиңдиси бой жеткен кыз бүгүн эртең менен башым деп барып үзүлүп кетиптир. Эчтеке дей албаган балдар мостое түшүп, тердеп, тепчип турушту. Отунуңар менен омураңкалгырлар. Айда өгүздү. Жүрө бергенде кер толгоо зайып дагы кейип калды. Атаңар болсо, силер кетер менен жүрөгүм деп жыгылып, кыйналып жатат. Уйкудан калдым дейт. Эмнесинин уйкусу? Аламат тиги.
Аңгыча кудалардан кабар келип калса болобу? Атаны окуяй жаш бала. Алмаш тимеле бүк түшүп калды. Устанын тамырын кармап көрсөм, анча эмес деп келатты. Сеңирбайды гер толгоз айып атынан айтпай дайыма уста дей турган. Эми эмне кылабыз деди Турман. Гер толгоз айып кыйнала үшкүрүндү. Кантме келек, барыш керек. Мындайда барбаса болбойт. Койчукем өзү турганда балдызым деп өкүрүп чаап барат эле го. Балдызым деп уултайды жакшы көрчү. Минтип ойронуң түшкөн ойрот каптап келди. Не болот, не коет? Же бир тал чүйдөн кабар жетпеди. Аны ойлосом, оюм миң санаа. Энесинин бул дүүлүккөн сарсанага чырмалган түрүн, өлөң чөптөй агарып кеткен чачын Элеман эми байкагандай. Көздөрүнүн алды калта-калта кабарганын биринчи көргөндөй чоочуп, ансыда ылдам кыймылдап, бек сүйлөп, дале кайратынан кемебей аракетте жүргөнүнө ыраазы болуп, бир чети бел байлап, бир аз тиреле түштү. Чынында да гер толгоз айыптын эрдиги бар эле. Бою тыгырчыгынан келген, жаш чагында шакылдаган бышык сары келин минтип карган күнүндө да тың. Сеңирбай керегечи аны өзү мактаар эле. Бу сенин эрдигиң бир дөчөлүк бар. Балдарым сени тартса кор болбос дээр эле. Азыр балдарын ээрчитип гер толгоз айып тез адымдап, тез сүйлөп кетип бара жатты. Булардын үйгө келиши абдан кейиштүү болду. Алмаш кайнелерин көрүп ого бетер ыйлап, өзгөчө Элеманды күчүгүм деп көкүрөгүнө кысып: "Жатындашымдан айрылдым, эмчектешимден айрылдым. Абаңар жокто мүшкүл иш түштү. Эл журт жокто кыйын иш түштү" деп какшай турган болсо, адамдын сай сөөгү сыздайт. Сеңирбай керегечи өзүнүн устакана үйүндө жаткан экен. Баягы бүтпөгөн ишин иштеп отурганда, жүрөгүм деп жыгылган бойдон мыкчылып, эртеден бери кубаттан кетип, алсырап жатыптыр. Берки чоң үйгө алып барып, жаткыралы десе, мен азыр козгобогула, ушунда эле жатам деп коюптур. Ошо бойдон балта, чот, өбө-дөбө чымынды, түркүн жыгач. Ар түркүн аспаптын арасында тонун жамынып, малакайын баса кийип, башын жаздыктан көтөрбөйт. Элеман кирип келгенде эле денеси дүрдей түштү. Өң түстөн кеткен атасынын түрү, өзгөчө артык баш нерсе сыңар кубатсыз шалдайган, манжалары муунак бүткөн камыш окшоп. Күрөктөй зор колдорунун бош сулашы көзүнө башкача көрүндү, жаман көрүндү. Дабышы да өзгөрүлө түшкөн экен. Келдиңерби?" деди ал кыңкыстап. Элеман атасынын жанына чөк түшө отура кетти. "Эмне болду, ата? Эмне?" "Эмне болсун? Сеңирбай керегечи күлүүгө аракеттенди. Баягы курган жүрөк эчтеке эмес, өтүп кетер." Аңгыча үйгө гер толгоз айып менен Турман кирип келишти. "Кантип калдың, уста?" деди аялы көзүнүн кыры менен эрин саксана карап. "Дурус, менден чоочуба, кемпир. Силер эми кечикпей жөнөгүлө. Өзүм баштап барсам болор эле, айлаганча. Кеткендер аман соо келсе, буюрса кийин барарбыз батага. Кыргын түшсө да, мындайда келинди жалгыз жибербек белек. Чогуу жүргүлө. Ишти сүйлөшкөндөй кылгыла." Ушуну менен Сеңирбайдын үй бүлөсү, ирегелеш туугандары, Жаманбай чал кемпири менен, келини жаш баласы менен, нары сай өрдөй конгон туугандары, кемпир кесек бала чакасы менен кайгылуу Алмашты коштоп, кудаларга чогуу жөнөп калышты. Мыктыраак ат, мыктыраак күлүк баары кошунга кетип, мингендери байтал, өгүз, салактаган бээ. Ноопас жетелеп, Турман жөө кетти. "Сен атаңа кайрылышкын" деп Элеманды үйгө таштап кетишти. Элемандын өзү каалагандай, тилегениндей чыкты. Атасын кыйып кете албай турат эле. Кеткендер кетип, кичинекей айыл аңгырай түштү. Тигилерди жөнөтүп жиберип, итин ээрчиткен Элеман шашып үйгө жүгүрүп келатты. Атасынын мындай оорусу кармай жүргөн. Бирок бул жолу бала да болсо, атасынын абалын бөтөнчөрөөк сезип, колунан келген кандайдыр бир жакшылык келсе, ошону атасына көрсөтмөккө дегдеп, азыр барып чай кайнатып берүүнү ойлоп, атасын жаш балача аяп, ичи эзилет. Эгерде тагдыр деген нерсе турмушта бар десек,
анда Элемандын атасынын жанында калып калышы тагдырдын иши. Канча күндөн канча күн өтүп, ушул күндү эскерер. Элеман кайра келгенде Сеңирбай керегечи мурдагыдай эле жаткан экен. Жөнөттүңбү? Деди. Ооба. Кантип калдың, ата? Түзүкмүн, балам. Кысмам азын оолак жеңилдей түшкөнсүдө, деп баласын эркелете карап, Сеңирбай керегечи бир аз козголуп, күлүмсүрөп койду. Алдыга ачымадан куюп, ичип ал. Анан чай койсоң коюп, бутуңду отко кургат, чокоюң суого. Ошол эле устакана үйгө можу чайнек кайнатуучу аспапты асып, кесинди чамындыларды тутандырып, өздөрү көк өгүзгө артып келген сөңгөктөрдөн отко таштап, можуга чай кайнатканча Элеман атасынын жанында күйпөлөңдөп жүрдү. Анын унчукпай, кез-кез онтуп жатканына Элеман бушайман тартып, кан терин билбей башынан өтпөгөн соң, жүрөк кантип ооруруна түшүнбөй отурду. Мал сойгондо көрө жүргөн муштумдай кызыл эт. Адамдыкы да ошондой дешет, туура өз муштумундай. Ошонун айынан сеңирдей болгон Сеңирбай атасы нечен дөңгөштү, атүгүл матоо таштардын өзүн көтөрүп кетчү адам. Канча кереге уук, чамгарак, ээрсеки колунан жасалып чыккан күжүлдөгөн адам тигинтип сулап жатса, ушу да туурабы? Сүйлөбөйт да, унчукпайт, катуу ойго кеткендей. Ата, жүрөк кантип ооруйт? Деди бир убакта Элеман. Ошондо Сеңирбай керегечи айласыздан күлдү. Атаны окуй десеңчи, сендей кезде мен да жүрөгүмдүн кайда экенин билген эмесмин. Кантип оорумак эле айланайын ооруйт да. Элеман атасына жаздык жөлөп берип, экөө отуруп чай ичишти. Атасынын муунак бүткөн камышка окшогон шадылуу колдору бул кезде чөйчөктү зорго кармаганы, кансыз эриндери дирилдеп, чайды бир ууртап, оор үшкүрүп отурганы Элемандын зээнин кейитти. Ушинтип отурганда кандайдыр бир эч кимге айтпас сырын айткысы келди. Анын жообун уккусу келди. Ата, мен түш көрдүм, деди Элеман. Кандай түш? Өзүбүздүн көк өгүз бар эмеспи? Ошону минип алып бир жерге кетип баратам, адашып кетиптирмин деп айта баштады эле, аңгыча эшикте ит үрүп, атчан бирөөнүн бери көздөй жакындап келе жаткан дүбүртү угулду. Сеңирбай керегечи сестее башын көтөрдү. Эшикке баш баккан баласынан сурады. Ким ал? Боз атчан бирөө шашып келе жатабы? Таң шашкандай. Алиги киши жетип келип, Саке, деп үйдүн сыртынан дабыштап аттан түштү. Жапалдаш бойлуу, көзү бакырайган, алды эмнени издегенсип чоочугандай, элеңдеген көсөө абышка ал жайды суроого чамасы келбей үйгө кирип келери менен. Айланайын керегечим, айланы кандай кылабыз? Дей салганы. Аманчылыкпы? Отур, кушубак. Басып эле жүрөт дебесең, аманчылыгы кайсы? Саке, деп кушубак абышка жанына отуруп, ыйламсырап сүйлөй кетти. Тал чүйдөн чымын учкан дарек жок. Ушунча кол жер түбүнө түшүп кеткендей. Ойрот көптүгү менен жеңип кетет. Биз эмес, нечен сан казакты кыйратып кеткен жангор бизди коёбу? Деген сөз ырбап кетти. Ал андай турсун, тиги жылкысы көп айылдар карабашыбызды ала качабыз, айылда табылбаса ынды кетебиз деп дүрбөп жатышат. Ушундай де, деп Сеңирбай башын чайкап тыңшоодо. Анан эми ошо биздин тегерегибиз бүлүнүп кетти. Качабыз деп камынгандар да бар. Саке, Кудайым анын жүзүн ара кылсын. Эми кантип? Ар ойлоп, бер ойлоп аракет кылсакпы, же тобокел деп калың жаанда бээнин бооруна ыккан кулундай тура берсекпи, деп башыбыз маң. Аттуу баштуу тал чүйдө. Алардын күнү не болду? Мында жаткан биздин күн не болду? Темселеп келип калганым ушул, Саке. Билгениңди айт. Курган баштын айласын таппай турабыз. Эртеден бери алсырап, бозоруп жаткан Сеңирбай керегечи кыйналса дагы эми өйдө болуп отурду. Менин билгеним, сенин билгениңден артык эмес, Куке, деди. Майдандан жакшылык кабар келеби дегенде эки көз төрт. Эмнеси болсо да
бүгүн эртеңден узабайт. Урушта туруш жок. Же нары, же бери ушуда. Маңдайга чийгенди чогуу көрөрбүз. Чилдей бытырап, ар ким бет алдынча кете берсек, кандай болот? Элчилик, журтчулук ажырап, сапырылып кетер бекенбиз? Изибиз өчүп кетер бекен? Өзүң ойлогон, Куке. Калк болуп турган соң, анын азап тозогу болот. Ошол азап тозогунан ар ким баш тартып, чымындай жанды коргой. Элден жерден бизе кеткенибиз келишер бекен? Мейли, шорубуз кайнап, жеңилип калалы дейли. Бирок жеңилсек, эртең жеңип да кетербиз. Биздики Кудайга шүгүр. Пендеге да акыйкат иш. Бирөөнүн журтун басып жаткан жерибиз жок. Өзүбүз жетпесек, мына арабызда бала чака, урук тукум турат. Булардын дагы бир көрөрү бардыр. Туура айтасың, Саке, деп Кушуба кабышка сөзгө муюй баш ийкеп калды. Көңүлүмдөгүнү таптың. Бирде жеңип, бирде жеңилип келген дүйнөдүр деп илгерки карыялар айтар эле. Көбүнесе тарых жайын козгошту. О, бул ойрот, жоңгор дегендериң, баш бириктирип, күн жыйнаган кадимки калың калмак. Чороз, түргөт, кошот, тыргоот дегендер уюшмага кирип, аларга олот дегендери дагы кошулуп, ойрот аталышкан. Булардын азыркы башханы Хоро-Хуре дегени тизгин чылбырды колуна бек кармады окшойт. Ойрот кайра баш көтөрүп күчөдү. Хоро-Хуренин ордосу Алтайда. Сураганы дүйнөнүн теңи. Кыргыздар менен ойроттун жуулашканы эчак. Жер замандан бери дешет. Манастын доорунда катуу согуш жүрүп, Алтайдан кайра келгенде ата-бабаларыбыз ушул алатуу аймагын бошотуп, эл журт болуп орногон экен. Андан бери канча жыл, канча кылым өттү. Анын арасында ойроттун ичара ыркы кетип, ноюн тайшелери бийлик талашып, ошентип жатып тим турбай, чоң Кытайга нечен жол салып, андан бир топ жерден ажырап жеңилип, тынчы кетип калды эле. Эми жакындан бери кайра аябай күчөп, дөгүрсүп, доораны жүрүп турган кез. Сеңирбай керегечи ошол жоого кетчүүлөргө кайрылып, мындай деп айтты эле. Айланайын балдарым, тынчтыкка не жетсин, мал багып, жер жыртып, анан калса моминтип, жыгач узанып, жан сактап жүргөн айылбыз. Мындан артык дөөлөттү издеген деле жок элек. Кантебиз тигинтип ойрот шыгап келгенде, элден бөлүнүп жатмак белек? Арнамыз деген оңой журт эмес, балдарым. Жоого бардым, өлдүм, лекин жеңдим дешкен экен мурункулар. Бешенеге жазылганды көрөрсүңөр. Дегеле кимдин гана баласы болбосун, канатыма далдалап сактагым бар. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет тура. Адам баласынын жаратылышы башынан ушундайбы? Билген жан жокко, согушкан. Ылаажы жок. Кармашкан менен кармашып, күн көрүү мойнубузда. Андай экен жеңилип келбегиле. Өлгөндөн жаман болобуз деделе. Ошондо Сеңирбай керегечи. Эми минтип алдагандай болот деп өзү күмөн санап отурат. Бул эмнеси? Жүрөгү сыгылып, онтолоп жатса да, Сеңирбай керегечи билген акылын айтып, сүйлөгөндөн качкан жок. Тигил тал чүйгө кеткендерден биздин жаныбыз артыкпы? Деп айтып жатты Кушубак чалга. Сенин туугандарың ушуну ойлошпойбу? Мейли дейли, эчтекеге кылчайбай, кеттик дейли, качтык дейли. Ошондо барар жерибиз кайсы? Бекинер, баш калкалар жерибиз кайсы? Ушуну ойлошпойбу сенин туугандарың? Кана, кайсы жагыбыз кыбыла болуп турат? Кытайга кетебизби? Атам замандан бери артыбыздан сая түшүп, салыгын салып, жерибизди талашкан. Тентип ооган ойбузбу? Самсып ынды жөнөйбүзбү? Аксы анжыян сүрүлсөк, кече эле сөөккө балта чапкан Темир Амир зулумдарына Самарканга ташташып кул болобузбу? Кана, кай жагыбыз оң келип турат? Супатай кашканын ушул акылын жалпы журт эп көргөн жок эле. Эки чал бул ойлорго кабатталып унчукпай тунжурооду. Ооба, ойлоп көрсөң ушул айтылгандар чындык. Кыш ортосунда 3 тарап журтка калыс жер деп боомдун кире беришинде көк мойнокто үйлөр тигилип, мал союлуп, бийлердин жыйыны өткөн.
Ошондо Супатай Кашка ар түркүн абалды таразылап сүйлөгөн. Ич арада өткөн кеткен доо, кун, эрегишти унуталы. Келечегибизди ойлойлу, эл журттун камын көрөлү. Туюкта турган элбиз. Туш-тушубузда жылчык жок, туш-тушубуз душман. Бир жак канатыбызда казак турса да, казак туугандардын өз далалаты өзүндө. Жангор көчкөндөн бери казактын шайы кетти. Эгер Жангор бизге кол салса, так ошол тараптан казактын жерин басып кирет. Башка катылар жери жок. Эрте күндү кеч кылбай азырланалы. Курал жабдыкты түгөлдөйлү, ат көлүктү даярдайлы деген болчу. Кушуба кабышканы атказып жиберип, Элеман үйгө кирип келгенде атасы 5 күн тыным албай иштеген немедей шалдырап жаткан экен. Чарчадыңызбы ата? Деди Элеман эси чыгып. Оңбой калдым окшойт деди Сеңирбай керегеч ынтыга дем алып. Андай экен, мынча эмнеге кыйналдың? Качса кушубактар качар эле го, көп болсо. Калган эл турсак жетпейби? Өзүң айткандай, ашуу жабык кар калың, кайда кетмегиле? Кайра сандалып келер эле да. Балам, кеп башкада. Мындай опурталдуу күндө бир эле киши качып жөнөсө, 1000 киши үркөт. Ушундайга чыдап турбасак, биз эл болуп эмне кереги бар? Күн 5 мылдый болуп калган. Жанатан бери унчукпай бирде тиштенип, бирде чыдамы жетпей онтулгон Сеңирбай керегечи Элемандын дары чөп кайнатып берерин күтүп жатты. Атайын керегенин башына илип кургатып койгон сары гүлдү көкөмеренде ушундай өтө кыйналып кеткенде кайнатып ичет. Күчтүү чөп. Башты каңгыратса да жүрөктүн мыкчылганын жеңилдетет. Бала деген бала да. Бачым эле кыймылдап кайнатып берсе болор эле. Жүрөк чыдатпай бара жатат. Демейде кер толгу озайып, өзү эле билип, чөптү кайнатып, чай сыңары демдеп, белендеп коёр эле. Ал болсо тигинтип, кудаларга келинин алып жөнөдү. Мындайда жаманчылыкта кишичилик көрсөтүү ыйык парз эмеспи? Карачы кырсык дегенде. Ушундай бой жетип турган кыздын мүрт кеткенин. Эмдигиче жетип барышып, ойбой ойлошуп, ый салып отурушкан чыгар. Кантмек эле анан? Ошентсе да эртерээк эле кайра келип калышса дурус болор эле. Капрай бүгүнкү шалдыраш. Башкача го, дем кыстыгып, улам аба жетпей бара жатат. Дары чөбүн ичкен соң Сеңирбай керегечи бир аз тыныгып жатты. Башы гүлдөп, тер кетип нымдалышты. Бирок барган сайын кулагы тунуп, аябай чуулдап, бүткүл денеси алоолоно ысып чыкты. Ошол жатыштын өзүндө бир убакта кандайдыр өзөнтөлө суу каптап аккандай шар угулду. Ошол шар тим эле анын башынан ашып кетип, көмөлөтү агызып жөнөдү. Бул шаркыраган агынга туруштук берүүгө аракеттенип, Сеңирбай керегечи көңүлүндө бардык алы күчүн жыйнап, чымырканып, дал бастап жанталашат. Бирде эсин жоготкондой караңгылыкка төнүп кетип, бирде эсине келгендей сендиректеп. Капрай, эмне болуп баратам деп коркуп, өлүм деген ушу болуп жүрбөсүн деген шумдуктуу ойго кетти. Жүрөгүнүн тушу мыкчылып, талкаланып, эзилип калган өңдүү сезилет. Кан уюп калгандай, жүрөктүн тушу калдайып, туз сепкендей ачышат, күйүгөт. Алиги өзөнтоло шаркыратмагы мүнү кулактан эч кетпеди. Көз алды бүлбүлдөп, кара чырактын үлпүлдөгөн жалыны бирде өчүп, бирде жанып, үстүнө өңүлүп үйрүлгөн баласынын бети башы бирде көрүнүп, бирде көрүнбөйт. Коркпо балам, тигилер келип жеткендир, коркпо деген сөздөрдү кыялында өңүндөгүсүндөй айтып жатты. Бирок баланын эси чыкканына, алайган түрүнө караганда, ал анын сөзүн эшитпеген сыяктуу. Бугандай, менин сөзүм угулбай жатабы, деп түшүнбөй жатты атасы. Бир убакта өзү да байкады. Тили байланып сүйлөөгө жарабай калды. Ошондо чоочуп кетти. Өлөөрүн билди. Ошондон улам бүткөн бою калтырап, муздай тоңуп бара жатты. Ал дагы окуяй, түшүн жоруп берем дебедим беле. Тыңшаса экен, айтайын, айтып калайын. Кушуба кабышка кетери менен алиги айта баштаган түшүн Элеман улантып айтып берген. Ошол мулук мүйүз көк өгүздү минип адашып кеткен экен. Заңгыраган аска таштын арасында как эткен карга жок, ээн жерде
кайда барарын билбей, эмне кыларын билбей ыйлайт, озондойт. Ошентсе алдынан ак боз ат минген алып адам чыгат. Сакалы аппак көкүрөгүнө түшкөн, колунда найза, белинде кылычы бар. Ыйлаба балам дейт алеги аксакал адам. Сен тетигидей адамдын дабышы чыккан жака баргын. Ошол кишинин айтканын дегенин кылгын. Ошол эмне айтса, сен да ошону айт, дейт. Өгүзүн минип Эламан көрсөткөн жерине барса, өзүнүн агасы койчуман отуруп алып, манас айтып жатыптыр. Тим эле төгүлтүп айтып жаткан экен. Бакылдап айтып жаткан экен. Жер силкинип, асман козголо, шамал көтөрүлүп, куюн жүрөт. Жаным отур, деген койчуман агасы. Манас айт дейт. Ошол экөө кошулуп, манас айтып, ойгонуп кетсе түш экен. Жанды албастап, жан үчүн күрөшүп жаткан Сеңирбай Керегечи өмүрүнүн ушул акыркы учурунда баарынан да баласынын ушул түшүн жооруп бере албай калганы катуу өкүнүч экенин эми түшүндү. Кыязында улам булкунуп, улам күч жыйнап айтып берүүгө, үлгүрүүгө аракеттенип жатты. Ат тең, эс акылы ордунда, бирок тили булдуруктап, күрмөөгө келбей калган болчу. Кушубак чал кетээр менен Эламан түшүн айтып бергенде: "Антсе Куда кааласа түшүң жакшы экен балам. Азыраак туруп, анан кийин жооруп берем. Алсырап турам, биртике дем алып алайын" деген болчу. Ошондо эле чымырканып жооруп берсе гана кей. Мына эми өмүрүнүн аяк чегинде буга чейин канча турмушту башынан өткөрүп, канча жумуштарды бүткөрүп, бул дүйнөнүн ар түркүн ысык суугун канча көрүп, ушул мезгилге чейин, ушул укумга чейин жашап келип, мына эми өмүрүнүн акыркы учурунда эки ооз сөз айтып кетүүгө чамасы жетпей, ак ниети иш жүзүн ашпай, өзү менен кошо айта албай сыр болуп, көкүрөгүнө кетип, катылып бара жатты. Эгер тагдыр тил алса, бир аз гана күтө туруп, бир аз гана мүмкүнчүлүк берсе, атасы о дүйнө кетип бара жатып муну айтмак эле. Балам, ар бир башталган нерсе эртеби кечпи аяктайт. Аягы жок суу болбойт, өчпөс от болбойт, сынбас идиш болбойт, жыртылбас таш болбойт, өлбөс жан болбойт. Лекин бул дүйнөнү көрүп билип кетиш, бул дүйнөгө из калтырып кетиш, мына бакытты алай ошол. Мындан артык эчтеке жок дүйнөдө. Эми менин сөзүмдү тыңдап алам. Түш чындык эмес, жооруса тегин эмес. Сенин түшүңдү ойлоп көрсөм, буюрса башыңа аябай чоң бак конот. Байлык да эмес, дөөлөт да эмес, өнөрлүү болот экенсиң. Өнөрүңдүн тоодой бийиги буюрса, өзүңдүн бийигиң болот экен. Өнөрдүн алды кызыл тил. Не үчүн минтип айткан? Адам баласы өзүн өзү түшүнө, ошон үчүн айткан. Бул жалганда өзгөрүлбөс, түгөнбөс, оошпос эч бир зат, эч бир жан жок, эчтеке жок. Манастын өзүндө. Ушул күндөн ушул күн төккөн кумдай күн өттү, түгөнбөс нечен түн өттү, эсеп жеткис жыл өттү, сай ташындай жан өттү, канаттагы кан өттү. Сыр найзалуу эр өттү, санжыргалуу шер өттү, аты калып наркы жок, эчен түрлүү эл өттү. Ошол күндөн ушул күн бузулуп сай өттү, аст үстүнө айланып, сай бузулуп тоо болду, тоо бузулуп коо болду, калдайып жаткан бул жердин кайсы жери соо болду. Ошол күндөн ушул күн деңиз курган чөл болду, чөл бузулуп көл болду, түз бузулуп төр болду, чокусу көктү тиреген, тоо бузулуп саз болду, жер бетинде элдердин көп чайпалы аз болду. Деп ушул сыяктуу көп нерселер айтылат эмеспи? Балам, бул аялымда түбөлүктө турган саналуу гана нерсе бар. Төбөдөгү жылдыз түбөлүктүү. Айды жандап түнөгүс жол чеккен. Ар качан бир жерден чыгып, бир жерге баткан ааламда куяш түбөлүктүү. Куяш менен ай ортосунда каалгып орун алган кара жер түбөлүктүү. Ал эми жер үстүндө сынбас, өчпөс, түгөнбөс да сүрүлбөс, адамдын кайра өлүп кайра туулган өз уругу менен кошо жашаган
ой сана тил. Күндө сүйлөп тиричилик өткөргөн биз тил кадырына жетмек белек. Ал эми адам болуп өнүп өөрчүп турганда тилден түбөлүктүү, тилден артык өнөр жок. Ошон үчүн балам, өнөрдүн алды кызыл тил деген. Жасаган буюмдун баары жоголот, кайра жасалып кайра түгөнөт. Адамзат качанкы жер үстүндө тирүү турганча, жүгүрүк ой бир окумга тыным албайт, түгөнбөйт. Ошол ой санааны билдирген сөз түгөнбөйт, тил өлбөйт. Сиздер залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Кайрылып куштар келгенче» чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.